Үчүнчү эми бул тамаша иретинде эмес, мына тетиги ошо замандан баштап, Совет убагынан баштап бизде Бангизатты мындай биз дайыма эле Бангизат деп жазганбыз да. Аны бөлбөлү, оор Бангизат, жеңил Бангизатты. Кандай дейсиз? Эми чындыгында мына карасак практика иш жүзүндө да, иш жүзүндө. Кээрде байкуш кемпирди сенде чөп өсүп атат деп ошону түрмөгө тыгышат экен. Эми туура эмеспи? 76 жаштагы кемпирди андай дагы случайлар бар да. Сен атайын өстүргөнсүң деп. Эми көлдө билесиз да, аны өзү Кудай өстүрсө эчке кыла албайсың да. Бул бир, анан экинчиден мына жеңил оор кылсак, Бангизатты ушундай бөлсөк, бул туура эле болот, туура эле болот. Мына мисалы ошо эле мейли сатканда катуу биз оор жоопкерчиликти көрсөтөлү. Сатканда. А бирок чексе, мисалы, ушул жерде менимче декриминализацияны биз кылыш керекпиз. Бул тамаша иретинде эмес. Декриминализация канча жаш бала, мына керек болсо милиция, мага даже кээ досторум, тааныштарым милицияда иштегендер айтып атышат да, биз эртең менен туруп алып, ойлойбуз да кайсы наркоманды тапсак бүгүн, акчаны кылсак. Милиция эми чындыгында ошол криминалитет менен күрөш керек да. Наркомандарды издебей. Жооп берелер. Грузияда азыр мен ошону айта кетейинчи до конца. Мына Асхат агай азыр жогорку сотто иштеп атат. Мага сабакты берген. Бирок ошол эле студенттер кармалса, ал бизге сабакты берген. Бизде студенттер көп эле чегишкен да. Азыр кээ студенттер силерде прокуратурада иштейт, судьялар болуп жүрөт. А бирок учурунда кармалса, отурмак алар. Тагдыры сынып, отурмак. Бандит болмок. Зато азыр мына прокуратурада иштеп атат. Мен билем, бирок фамилияларды айтпай эле коеюн да. Ошону давайте эми действительно чечип койбойлубу, а? Жөн эле элди кыйнатпайчы. Декриминализация, мен айткан жокмун, легализация эмес бул. Эми сиз юрист катары түшүнүп атасыз. Кээ туура эмес түшүнүп алып, Бангизатты сатууга уруксатты берип атат деп, андай эмес. Кандай дейсиз ошону? Жооп берелби? Ооба. Саламатсыздарбы? Сираждин Камалетдинов, Баш прокуратуранын башкармагынын ага прокурору. Урматтуу Дастан Далабаевич, бул сиздин айткан маселеңиз чындыгында бул көйгөйлүү маселе болгондуктан мына жумуш топто каралып чыкты бул маселе. Анан азыркы иштеп жаткан кодекстер боюнча бир гана бул жерде жорук проступок и кылмыш жазасы көрүлгөн да. Бирок азыркы мына биз жорук деген сөз жокко чыгарып, жорук деген кодекс жокко чыгарып, бул сиз айткан өлчөмү аз болгон наркотиктерди биз азыркы жаңы башкарууга каршы кодекске киргиздик. Эгерде сатуу ошол айткан кодекс 96 беренесинде жазылып турат, сатуу максатсыз Бангизат каражаттарын, психотроптук заттарды, алардын аналогдорун же прекурсорлорун анча көп эмес өлчөмдө мыйзамсыз даярдоо, сатып алуу, сактоо, ташуу же жөнөтүү боюнча бизде мына административдик чара көрүлөт. Бул башкача айтканда бул жерде айып пул салынат. Эгерде көп өлчөмдө болсо жана сатуу максатында болсо гана кылмыш жоопкерчилик каралган. Да, туура эле. Бирок мен башка нерсени айткам да. Химикалык даярдалган, синтетикалык даярдалган Бангизатты аны кое турайлы, аны кала берсин ушундай эле. Бирок ошол эле биздин өскөн чөп боюнча мен айтып атам да. Азыр чөптөр боюнча жооп берет. Так айтып коюңузчу. Рухсатпы, Дастан Далабаевич. Уважаемые коллеги, я думаю, да, давайте не будем превращать в балаган, да, вопросы-ответы. Вопрос-ответ конкретный есть по статье, да, непосредственный да, вопрос. правильно. Вашу позицию дайте. Дастан Далабаевич. Нурдин Аламкулов, башкы прокуратуранын башкармалыгынын прокурору. Ушундай эле жоруктарда незаконное выращивание деп, мыйзамсыз өстүргөн наркосодержащий растение деп билесиз, бүгүнкү күндө бар болчу. Жоруктар кодекси жокко чыгып, биздин
ушу башкаруу тартибине каршы укук бузуулар кодексинин долбоору боюнча 97 беренеде көрсөтүлгөн тыюу салынган баңгизаттуу өсүмдүктөрдү көп эмес өлчөмдө айдоо же өстүрүү, жапайы өскөн баңгизаттуу өсүмдүктөрдү жок кылуу боюнча чараларды көрбөө үчүн айып каралган. Иши кылып, давайте экинчи окууга ошону кененирээк мындай талкуулоо кылалычы. Себеби бул Дастан действительно Далабаевич, проблема да. экинчи Чыгылычы. окууга чейин сиз кызыгып кодексти карап койсоңуз, сиз көтөргөн маселе толук чечилген. Азыр сиз айткан чечилди. Эгер жапайы өсүмдүк болсо, наркотикалык жана эмеси бар, анда кылмыш болуп эсептелбейт, бул айып каралат. Азыркы жаңы мына башкарууга каршы дейбизби же укук бузуулар деп атайбызбы, азыркы кодексте бул норма көрсөтүлгөн. Жок, бул жерде мындай да, Курманкул Токторович, айып бул деп атасыңар да, бул дагы коррупционный болуп калат да. Кармалса, мынча акчаны бер деп чөнтөгүмдө. Ушул менен бүтөт да, милицияга жакшы сон болот да. Тескерисинче. Не кылалы Давайте анда- мүмкүн экинчи окууга карап көрөлү. Мен сунуштарды берип көрөйүм, Карап көрөлү.